Ассаламу алейкум достор. Бүгүнкү видео инструкция MEX биржасы боюнча болмокчу. Акыркы күндөрү абдан жакшы популярдуу биржа болуп баратат. Комиссиялар өтө арзан. Биз дагы көбүнчө практикаларыбызды ушул MEX биржада кылып атабыз. Ошон үчүн силерге дагы ушул MEX биржасын сунуштаймын. MEX биржаны көчүрүш үчүн Play Marketке өтүшүңөр керек. Play Market'ten MEX Global деп жазсаңар. Мына сүрөтү мондай. Шуну тандайсыңар. Ана установить кылып аласыңар. Установить кылгандан кийин мына меники установленный уже открытты басабыз. Открытты басып туруп, анан кийин мына главный страницасынан о үстүнкү профилге киришибиз керек. Профилге киргенден кийин эгер регистрация болгон болсоң, white кылып киресиң, а эгер регистрация жаңы кылып аткан болсоң, анда мол кнопканы басышың керек. Мындай баракча ачылат. Ушул үстүндөгү мына могу зарегистрироваться деген жерди басышыңар керек. Андан кийин мындай баракча ачылат. Зарегистрироваться болгондо мына могу жерге электрондой почта аркылуу же телефон аркылуу регистрация кыласыңар. Азыркы кезде мына электрондой почтаны бул жерге жазасыңар. Паролду бул жерге жазабыз. Пароль деген 10 тамгадан туруш керек. Англисче чоң тамга, англисче майда тамга, цифралар, сандар кошулуш керек. И символ деп коет. Символ деген жанагы решетка, доллардын сүрөтү же илеп белгилерин кошуп 10 сандан турган паролду ойлоп таап туруп, кошуп бул жерге жазып, и жакшыраак бул жерге көчүрүп сохранить этип алгыла. Эч качан жоготпогула. Ошол паролду жоготсоңор бул жерден акчаңарды чыгара албай каласыңар и кире албай каласыңар. Ошон үчүн постоянно кандай болбосун пароль жазганда сохранить этип алып жүргүлө. Код приглашения деген мына бул жерге менин реферальный кодумду жазышыңар керек. Англисче тамга менен, майда англисче тамга менен 1 C 1 окей деп жазасыңар дагы и далеени басасыңар. Менин реферальный кодум менен кирсеңер, дагы 50% скидка алсаңар болот. Кийин уже регистрация болгондон кийин силер мына Google аркылуу эле кирип кете бересиңер. MEX биржанын главный страницасы ушундай. Сол жактагы үстүндөгү мына могуну профиль дейт. Кишинин сүрөтү. Ушу профилге киребиз. Регистрация өткөндөн кийин силердики бул жерде электрондой почтаңар жазылуу болот. Бул болсо UIDңер. Кийин акча которордо верификация өтүп атканда да керектүү болот. Бул могу верификация өтүш үчүн мына биз деген мына могу стрелканы басабыз дагы. Бул жерде көрсөңөр расширенная верификация, толук верификация и базовая верификация деп турат. Биз азыр деген расширенная верификация өтүшүбүз керек. Начать верификацияны басабыз. Бул жерде өлкөбүздү тандашыбыз керек. Кайсы өлкөдө жүрсөңөр ошол өлкөнү тандайсыңар. Мисалы, Кыргызстандык жаранды болсок, биз Кыргызстанды тандайбыз. Мына Кыргызстан. Водительское удостоверение, удостоверение личности или паспорт деп турат. Удостоверение личности деген бул ID карта. Паспорт дегени бул загранпаспорт. Ошон үчүн биз деген азыр удостоверение личности тандайбыз. Продолжить. Бул жерден удостоверение личности дегенде ID картаңды эки бетин тартып сүрөткө жүктөшүң керек, загрузка кыласың. Сүрөткө тартып атканда просвет болбош керек, көлөкө болбош керек, жакшы качественный сүрөт болуш керек. Аны жүктөп бүткөндөн кийин селфи кылабыз. Селфини дагы өзүбүз түшүп атканда баш кийим жок болуш керек, ач кичен жок болуш керек, жоолукчан болбошуң керек. Ошолордун баарын өткөргөндөн кийин уже бир 5-10 мүнөттөн кийин верификация өткөн болосуңар. Камерада мына биз силерге көргөзүп берет. Ошол боюнча тартып өткөрө бересиңер, жүктөшүңөр керек болот. Верификация толугу менен өтүп бүткөндөн кийин силердики мына могул жерде верификацияңар QIC пройден деп чыгып калат. Андан тышкары бизге мына могу безопасность деген жер керек. Безопасностька киребиз и безопасностьтан мына могул жерде силер электронный поштоңор байланып болуш керек. Бул жерде телефон номериңер байланып болуш керек. Бул могу Google аутентификаторду өткөрбөй эле койсоңор туура болот. Бул безопасность электронный почта менен телефонду байлаганыңар, бул деген ошол акча чыгаруу, киргизүүдө сөзсүз түрдө керектүү боло турган нерсе.
Башка настройканы басып киргели дагы настройканы дагы кичине эме даярдап алышыбыз керек. Настройканы басабыз. Бул жерге русский языкты коесуңар. Кыргыз тили пока жок. Көрсөткүчтөр валюталарды USD бул американский доллар. Калгандарын ошо бойдон эле калтырып койсок болот. Главный страницадагы ар бир кнопканы функциональностьтарын айтып берейин. Бул кандай эмне экенин бул жерде көрүп турасыңар силердики зона MX, фьючерсы деп ар кандай launchpad, Kickstarter, рефералдар бар. Ошолордун баарын тең көрсөңөр болот. Аларга шашпай токтолуп кетели. Мына өйдөрөөк эгер баракчаны көтөрсөк, мына бул жерде биз деген популярный криптовалюта деп бизге бизсира мына популярный деп бул тизмени көргөзүп атат бизге. Андан сырткары лучшие дегенди көрсөңөр болот. Азыркы кезде кимдер көбүрөөк процент өсүп атат мына көрсөңөр болот. Бул жерде общий көргөзөт, спотту дагы ATF и фьючерсти дагы толугу менен көргөзө берет. Новый дегени бул жаңы чыккан токендердин тизмеси. Могу жерде экөө нөлдөп турган бул как раз бүгүн листинг болуп жаңы чыга тургандар ошол өсө элек. Булар болсо уже чыгып мына жаңы өсүп аткандардын арасын карасак мына SVM деген как раз 180%ке чейин өсүп өйдөнүгүздө өсүп атканын көрсөңөр болот. Объем 24 дегени бул ушул 24 сааттын ичинде кайсы криптовалютага көбүрөөк акча кирип атканын көрсөңөр болот. Бул жерде алдыда биткоинди көрүп атасыңар, эфир, XRP, Planet. Ушул токендерди мына примерно канча суммадагы акчалар кирип атканын мына бир жерден көрсөк болот. Бул дагы кичине болсо дагы бизге жардамчы катары көрүнөт. Ылдый жагындагы мына эң керектүү инструменттер мына ылдый жагында бизде. Эң биринчиден бизге рынок деген керек. Содагыларда билесиңер, Binance'дыкы менен эле окшош. Мына рынокко басабыз. Рынокты баскандан кийин мына азыркы кезде көрүп атасыңар, мына бизге үстүндө избранный деген бул өзүңөр тандап алып туруп ошол жака сохранить этип алсаңар болот. Спотовый рынок мына көрүп атасыңар. Азыркы кезде бизге спотовый рынокты көргөзүп атат. ATF рыногу бул жөнүндө дагы азыр айтып беремин. И фьючерсы бизге эң керектүүсү мына фьючерсы. Өзүбүз фьючерс менен иштегенден кийин ушул фьючерсте постоянно фьючерсти тандайсыңар, USDT. Binance менен эч айырмасы жок. Болгону могу жерден басып, мону кичине настройка кылып алышыңар керек. Могу кичинекей стрелканы бассаңар, мына бул өтө түшүп аткандардын тизмесин көргөзөт. Бул болсо бизден иштей турган ушундай барак кылып алып, мына иштесеңер ушундай туура болот. Бул өйдөнүкөстө өсүп аткандардын эң алдыда өсүп аткан мына азыркы кезде Shiba 2 50% бүгүн өскөн экен. Бул көрсөткүчтөр деген бул бир күндүк көрсөткүч. Андан кийинкилерди карасак, мына XM 15% өсүптүр, и FTT 13%терге өсүп атканын мына байкасаңар болот. Ар бир токенди иштээрин алдында ушул токендин өзүн эле бассаңар, мына графикасы ачылат. Графикасында деген бизде бул ылдый жакта ар кандай индикаторлордун инструменттерин көрсөк болот. Мына индикаторлор боюнча өзүнчө сабактарыбыз бар. Буларды өчүрүп койсоңор болот. Мына MH, MACD. Болгону бир гана кемчилиги ушул MX-тин биржанын могул стакандарды тиктери жок. То есть тик деген бизде деген бөлүкчүлөр. Ар бир 100түк, 50-лүк, 10-лук кылып бөлүп бере турган ошол нерсени биз деген тик дейбиз. Binance'да бар, а бул MX'те жок. Бирок өзүнүн жана ордер түзүп аткан жеринде тиктери бар, а бул общий чоң графикасында деген тиктер жок. Бул жерде деле силер настройка кыларда мына могу еще деген басып алып туруп таймфреймдерден жылдырып алсаңар болот. Мына настроить интервалы дегенди басасыңар. Настроить интервалын басып туруп, бул жерде кайсы силерге таймфреймдер керек болсо ошолорду коюп алып туруп подтвердитти басып туруп сохранить этип аласыңар. Азыркы кезде мына 1 мүнөттүк таймфреймде турат. Мына 1 күндүк таймфреймин көрсөк болот булна. Shiba жакында эле обновление болгон үчүн мына болгону 4-5 эле күн болду иштеп атканына. 1 сааттык таймфрейм менен карап көрсөк болот. Как раз мына ылдыйдүгөстө түшүп, түйүнө жетип, минимумдан кайра өйдөнүгөстө кетип атканын көрсөк болот. Эгер ушул позицияга ача турган болсок, мына купить long или продать longтун short
экөөнүн любойун бассаңар силер ордерге кирип кетесиңер. Мына жаңы фьючерс ачылып атканда смотреть видео деп чыгат. Эгер көрөм десеңер көрүп салсаңар болот. Болбосо мына сейчас дегенди басып коюп туруп анан кийин ордерди фьючерсный ордерди толтура турган мына баракчабыз ушул. Бул жерде бизге эң биринчиден настройка кылып алышыбыз керек. Мына үстүндөгү могу жердеги 3 точканы басышыңар керек. 3 точканы басасыңар. Бул жерге силерге деген настройки деген керек болот. Настройкини басып мына режим позиции, эң үстүндөгү режим позицияны односторонний режим дегенин коюп алышыңар керек. Режим хеджирования деген пока что силерге кереги жок. Торговый позиции деген правая сторона или левая сторона, мисалы оң жагына же сол жагына жылып кала берет. Бул левая сторонасына коюп коеюн. Мисалы биз баягы Binance менен иштеп жүргөн үчүн мына көрдүңөр. Ордерибиз, толтура турган ордерибиз сол тарабына туруп калды. Стаканыбыз болсо оң тарабына туруп калды. Бул жерде дагы бир настройка кыла турган нерсеңер мына изолированный же кросс менен иштей турган болсоңор ушул жерден алмаштырасыңар. Мына кросс же изолированный плечолорун дагы бул жерден жылдырып аласыңар. Подтвердить басабыз. Счетуңарда акча болгон салынган кезде мына могу жерге жазылып калат. Лонг ача турган болсоңор мына могу купитти басасыңар. Шорт ача турган болсоңор продать басасыңар. Мына жанагы айтып аткан стакандагы тиктер. Мына могу жерден көрсөк болот тикти. Бул көрсөткүчү, ар бир бөлүктүн көрсөткүчү. Мына могу жерде колуңардан келсе Binance'да биз эң ылдыйкысына коюп жүрөбүз, а бул жерде болсо где-то ортороок баасын алсак болот. Мына бул жерден коюп койдук. Мына бизге деген стаканда азыркы деген мындай ар бир жүздүктү кылып көргөзүп атат. Бул жерде биз деген ордерлерди алмаштырабыз. Маркет деген рыночный ордер, лимитный ордерди көрүп турасыңар. Трейлинг стоп, только размещение. Бизге көбүнчө колдоно турган бул жердеги лимитный ордер, рыночный ордер, то есть маркет и трейлинг стоптор. Пока что новичоктор только рыночный менен иштейт, биз маркетти тандап коебуз. Андан сырткары алмаштыра турган нерсеңер мына могул жерди дагы USDT'ге коюп алышыңар керек. Анткени бул жерде токен менен да койсоң болот или контракт менен койсоң болот. Биз деген USDT менен коюп көрсөткүчтөрдү туура санаганыбызды өзүбүзгө жеңилирээк болот да. Бул жерде болсо сумманы жазабыз ачыла турган, например, мисалы новичоктор баштап атканда 100 деп жазып башташат. Плечоң ошого кезде сеники деген мисалы 20x деп турат. Мен, например, 10го жылдырайын. Новичоктордун немеси боюнча, биринчи курстардын көрсөткүчү боюнча. Ошондо эгерде сенде бул жерде депозитиңде канча акча турган болсо, ошонун канчасы сага маржага бул жерге бөлүнөт. Бул жерде жазылат. Мына маржа деген позицияга кете турган акчабыз. Азыр мен эгер 10x плечо менен мен 100 деп жазган кезде бизге ошондо маржабызга $10 кетет деп жазылып турат. Өйдөрөк көтөрүп туруп мына бул жерде биз ылдый жагыбыздагы баягы стрелканы басабыз. Бул жерде мини картабыз чыгат, мини графикабыз чыгат. Бул жерден карайсыңар. Анализ кылып атканда бул мини графика менен карай албайсыңар силер. Ал үчүн деген чоңураак графикага өтүшүңөр керек. Бул болсо силерге болгону по факту кайсыл жерден кириш керек, чыгыш керек, кандай кылып жабыш керекти карап турасыңар. А ордериңер болсо могу жерде открытый ордерге жазылып бул жерге туруп калат. Эгер лимитный ордер койгон болсоң, анда сеники позицияда кайсыл жерде турганын дагы бияктан көрүп турасыңар. Дагы айтып кете турган нерсе мына бул мини картаны дагы чоң таймфреймдерге жылдырсаңар болот. Бирок биздики скальпинг кылып атканда кичинекей таймфреймдер менен иштейбиз. 1 минутталык таймфрейм менен иштешиңер керек. Андан сырткары мына могул жерге кирсеңер, силердики деген историяңар жазылып турат. Ал боюнча дагы азыр кийинкисинде сабак кылабыз. Эгер чоң таймфрейм, чоңураак графиканы карайм десеңер, мына могул жердеги свечанын сүрөтүн көрүп турасыңар мына. Ошону бассаңар, свечанын сүрөтүн. Мына ошол эле кайра жанагы чоң графикага өтүп кетесиңер. Бул жерде дагы могу глубина деп көргөзүп аткан нерсени бул азыркы кезде мына көрүп атсаңар, шорттогу позициялар көбүрөөк болуп атат деп түшүнсөк болот. Анткени мына могул шорттордун немеси көбүрөөк болуп атат, көрүп атасыңарбы? А лонгтордуку кичине азыраак болуп атат деп мындай көз менен дагы атып алсак болот. Сделки на рынке деген бул жанагы рыночный менен кирип аткандардын эмесин көрсөк болот, тизмесин, бирок муну деген постоянно карап туруш өтө татаал, анткени бат-баттан алмашып турат.
Болду мына. Так, дальше артка чыгабыз. Кийинки биздин карай турган нерсебиз, например, мына ошол эле рынокко киребиз дагы. Биз азыр фьючерсти бир сыйра карап чыктык. Кайсы токендер менен иштей турган болсоңор, мына мону таблица деп ушуну айтабыз. Мына башында биздики жашылдарды көргөзүп, ылдый жакты кайра кызылдарга чейин көргөзөт. Ар бирин бирден ачып алып, 1 минутталык таймфрейм менен мынтип алып туруп, карап туруп анан кийин тандашыңар керек. Анализдеп мына кайсы кездерде кайсы токен өйдөн өгөздөй же ылдый өгөздөй секирип атат. 15 мүнөттүк таймфрейм менен карап туруп, например, мисалы, бул жерде, например, мына минимум бул жерде экен, азыркы кезде мына максимум бул жерде экен. Ушул кезде ушул жерде бизде азыр толкунда жүрүп атат. Биз ошол максимум менен минимумду чыйып алып, андан кийин кайра 1 минутталык таймфреймге өтүп алып туруп, андан кийин анан иштей берсек болот. Спотовый рынокты дагы эле ошондой эле мына мисалы Steam деген өйдөн өгөздөй өсүп аткан экен. Муну карайбыз дагы. Мисалы мен графикасы боюнча мына карап көрөйүн. Өйдөн өгөздөй секирип кайра бир сыра ылдый түшүп, кайра өйдөн өгөздөй секирип аткан экен. Эгер мен Spotовыйда сатып ала турган болсом, ошол эле кайра эле купитти басабыз. Так эле ошондой эле ордерлер ачылат. Спотовый рынокто сенде деген акчаң бар болчу болсо, бул жерде көрүнөт, мына доступно деген жерде. Бул жерде деле эгер сатып алам десең, так эле ошондой эле рыночный же лимитный кылып мына бул жерден тандайсыңар дагы. И бул жерге болсо канча USDTге сатып алатканыңды жазасың дагы, и болду, купить дегенди басып сатып аласың. Сатып алгандан кийин Spotовый кошелёкко барып түшүп калат. Мына биздин кошелёкту ачабыз. Мына бул жерде карасаңар, мына Spotовый кошелёк десе ушул жерге келип түшүп калат. Фьючерстеги акчаңардын баары тең бияка барып түшөт. Бул фиат деген баягы эгер картаны байлап эме кылган болсоң, акча салып койгон болсоң, фиатный акча деген ал ошол рубль же доллар же сомдун акчаларыңар болсо ушул жерде турганын көрөсүңөр. Могул BTS деген жазууну силер USDTге алмаштырып алсаңар жакшыраак, тагыраак көргөзүп турат. Бул жерде деле мына эгер сен деген акча бияка сала турган болсоң, мына депозит дегенди басып адрес алыш керек болот. Эгер чыгарып аткан болсоң, выводты басып, кайра Binance'тын адресин жазып туруп кайра которосуңар. Эмеге спот менен фьючерстин ортосуна мына могу перевод менен эле басып эле которосуңар. Мына переводду бассаңар, мына споттон фьючерске деп турат азыр USDT. Эгер фьючерстен спотко которсоң, мына бул четтеги бул кнопканы бассаң эле кайра экөөнү которуп туруп алмаштырып алсаң болот. Канча USDT которуп турганыңды бул жерге жазып туруп, перевод дегенди бассаң, ошол счетуңа келип түшүп калат. Спотовый кошелекту ичине басканда силерге мына бул жерде тизмеде кайсы токениң бар болсо ушул жерге келип түшө берет. Анан кийин кайра сата турган болуп калсаң, ошол спотовый ошо сата турган токенди мисалы мынтип басасың. Мисалы мен USDTни басайын. Баскандан кийин сурайт канча саткың келип атканын, мында бул жерден көрөсүң. Кайра ошол спотовый рынокко кирип туруп, ошол могу, например, Steam'ди сатып алган болсоң, кайра продать дегенди басасың дагы, продать тандайсың, продайтты тандап туруп, канча Steam'иң бар болсо, бул жерге жазып туруп, и сатып чыктайсың. ATF разделы. Бул боюнча дагы видео көрүп чыккыла деп атат. Эми көрүп чыксаңар деле болот, бирок кыскача айтканда бул ATF токендер деген спотовый эле рынокто иштей тургандын, бирок даяр плечолору бар деп түшүнсөңөр болот. Рынокко киребиз, ATFни басабыз. Мына бул жерден биз деген эмнелерди көрүп атабыз. Бул жерде настройка кылып алсак болот. Мына азыркы учурда CFX 3L деп турат, көрүп атасыңар, 37%ке өстү деп көргөзүп атат. 3X дегени, мына 3 дегени бул 3X плечо кошулган токен болуп эсептелет. L дегени long, то есть ылдый жагында да жазылып турганын көрүп атасыңар, мына long деп жазылып турат, мына ATF. То есть бул токендерди силер сатып алганда, спотовыйга эле сатып алганда эле кошелегиңерге түшүп калат. Эмеси болсо плечосу бирок 3X менен эсептелет. Эгер өйдөн өгөздөй өссө 3X плечо менен силерге 3 эсе прибыль көрөсүңөр, эгер минуска кирип кетсе, анда 3 эсе кайра минуска кетип калышы мүмкүн.
Ошондой эле мына өйдөнүкөстөгү кичине жылдырып көрсөк, мына бул жерде short дегендеги эмелер бар, токендер бар. Ар бир токендин long и short варианты бар. И плечолору дагы ар кандай болуп калышы мүмкүн. Бул жерде силер 3x-терди көрүп атасыңар. Кээде 2x, 5x дегендер бар. Мына мисалы могу жерде бчнк деген 5x long деген токен бар экен. ATF токендер ушундай болуп эсептелет. Муну деле силер деген именно long кестерде или short болуп аткан кестерде анализдеп туруп, буларды дагы алып иштеп көрсөңөр болот. Бизге эң керектүүсү мына futures рынокты мен силерге бир айтып бердим. Дагы башка кнопкалар боюнча эгер азыр айтып бере турган болсом, мына могу торговля деген кнопка. Торговля кнопкасы. Бул торговля кнопкасы ошол эле жанагы эле спотовыйдын эле ордерин ачып берет бизге. Карасаң мына спотовыйды бассаң, спотовыйдын эмесин ордерин ачып берет, кааласаң мына futures'тин ордерин ачып берет. То есть торговля деген ошол ордерлерди ачып бере турган рубрикасы болуп эсептелет. Бизде бул жерде, например, азыр futures'ный контракттын ордери ачылып турат. И бул жерде үстүндө мына USDT-M деген, бул USDT менен гана USDT менен токендерди алып сата турган рубрикасы. А бул могу CoinM деген, бул деген только коиндерди коинге алып сатып иштей турган. Binance'да ассортимент абдан көп, а бул Mex'те болсо кичине азыраак. Тизмесин көрөм десеңер, мына могу четиндеги мына могу жердеги кнопканы басып койсок, ошондо бизге деген кайсы коиндер менен иштесек болот экен, тизмесин көрсөк болот. Мына CoinM тандайбыз. Болгону 5 эле коиндер менен иштесек болот. Бул кандай? Бул эгер сен биткоинди спотовыйдан сатып алып туруп, кайра биткоинга futures'ный контракт ачып койсоң болот. Коинге коин деп эсептелет. Бул жерде көрүп атасыңар биткоин, эфир, XRP, Ripple и Atom. Ушул болгону 4 эле токен менен коинде иштесе болот. Калгандар болсо пока что ачыл элек. Биз көбүнчө USDT менен иштеп аткан үчүн USDT дегенди тандайбыз дагы. И ошо менен кийин практика кылсак болот. Главный страницада биз деген мына үстүндөгү бул кнопкалардын боюнча түшүндүктөрдү берип кетейин эми. Бул жерде эң керектүү мына могу реферал. Рефералды басып, өзүңөр эгер реферал чакырып, силер аркылуу эгер бирөөлөрдү регистрация өткөрсөңөр, силерге дагы кичине бонус болсо дагы түшүп турат. Реферальда ссылка деп мына могуну скопировать этип аласыңар. И ошол ссылка аркылуу өзгөргө адамдарды чакырсаңар болот. Регистрация кылганда дагы, акча салганда, реферал чакырганда ар кандай бонустарды берип турат. Ошол бонустарды алып, ал убактылуу берилген бонус болот. Ошолорго дагы соода кылсаңар болот. Соода кылган түшкөн пайданы өзүңөргө калат, а бонус болсо убактысы бүткөндөн кийин жоюлуп кетет. Кийинки мына могул Futures-M деген кнопкасы, бул эгер сен Futures'те соода кылып атсаң, $300 өйдө соода кылып аткандарга бул жерге ушундай күнүгө бонус, акчалай дагы бонус берип турат. Аны үчүн силер деген бул жерде зарегистрируйтесь дегенди басып туруп, кайра дагы бир жолу бул жерден ылдыйрактан мына могу зарегистрируйтесь деген кнопканы басып коюшуңар керек. Ошондон кийин анан силер деген конкурска катыша бересиңер, күнүгө дагы бир кичине болсо дагы бонустар келип түшүп турат. Дагы бир бөлүкчөсү бул Launchpad. Launchpadга катышыш үчүн деген ушул Mex биржанын өзүнүн MX деген токени бар. Жазылуусу мына MX деп турат. Launchpadга катышыш үчүн деген минимально 1000 MX алып туруп, спотовыйда болуш керек. Анан кийин ушул Launchpad болуп аткан кестеде, например, мына могу жерде airdrop деп турат. Ушуга деген катышыш үчүн убактысынан бери жазылып турат. Бул жерде разместить деген кнопканы басып, ушул жерге убактылуу стейкингке салышың керек. Канча күн болсо ошончо күн кармашың керек. Андан кийин Launchpad бүткөндөн кийин листинг башталган кезде ушул жаңы чыккан токенден сага бир бөлүгүн бөлүп берет. Канча бөлүп берет, аны деген өздөрү эсептейт. Аны деген так айта албайбыз, бирок канчалык көп адам катышса азыраак тиет, эгер азыраак адам катышпаган болсо көбүрөөк тиет. Ал токенди кайра листинг болгон кездерде
спотовый рыноктан кайра сатып ийсең болот. А өзүңдүн жана катышкан 1000 немеңди мына бул жерде жазып турат, минимальный баланс 1000 болуш керек деп. Аныңды кайра толугу менен кайтып берет. Мисалы Binance'та жаңы лаунчпад болуп жаңы чыккан токенди баасы канча болсо ошону кармап калат. Binance'та мисалы 0,1 BNB менен баштап деле катыша берсең болот. Бул MX'те деле мурда 100 MX менен катышчу, азыркы кезде 1000 MX болуп калган. Азыркы баасы $2.8. Ошондо деген 1000 MX деген $2800 болуп калат. Лаунчпадтар абдан көп болуп турат биякта. PP дагы эң биринчи жолу ушул MX'тен чыгып баштаган болчу. Kikestar бул болсо биздики голосование деп коет. Ошол жаңы чыгып аткан листинг боло турган токендерге шайлоо түрүндө ушул MX'иң бар болсо, сенин MX'иң бар болсо, шайлоого катышканга сага укук берет. Мисалы мына airdrop деп атат. Ушуга деген сен разместить кылып кошосуң, бирок булда деген алар алып албайт, өзүңдүн тиги балансыңда эле тура берет. Анан сен шайлоого катышып, ошол жерде бир 3-4 токенге сен деген тандап ушул листинг болсун деп өзүңдүн добушуңду бересиң. И ошол добушка катышкан үчүн дагы сага анча-мынча airdrop кылып, кичине болсо дагы токендерден бөлүп берет. Өтө көп эмес, эми кичине болсо дагы бекер тыйындар түшүп турат. Калгандары көп деле кызыктуу деле эмес. Эми бул жерде мына еще деген кнопканы басалы. Binance'тыкында деле ушундай еще деген кнопкасы бар. Муну баскандан кийин силер толугу менен ичиндеги болгон бөлүктөрүн көрсөк болот. Мына бул жерде copy trading деген бар. Мисалы, могу торговля деген жер, бул деген баягы токендерди кайсы түрүнө тиешелүү кылып бөлүп берген да. Мисалы мына Arbitrum, бул деген ошол Arbitrum блокчейнине тиешелүү токендер. Мисалы Layer 2 бул эфирге тиешелүү токендер. II деген бул жанагы искусственный интеллекттин жанагы жаңы чыгып аткан токендердин түрлөрүн көрсөңөр болот. Meta вселенная, зона Coinbase. Могу demo trading деген, мына demo trading деген ушул жерге демо счет берет сага, демо счет менен соода кылам десең, ушул жерге кирип алып сага акча бөлүп берет, и ошо менен соода кылсаң болот. Мен көбүнчөсү демо счет менен балдарды практика кылдыртпаймын. Анткени демо счет деген өзүңдүн акчаң эмес. Ошон үчүн сен деген туш кел деле коюп рисковать эте беришиң мүмкүн. Өзүңдүн акчаң менен соода кылганда деген көбүрөөк абайлап дегендей эрежени сактап жакшыраак практика болот. Бул жерде дагы бир айта кете турган нерсе мына copy trading. Copy trading деген башка бир топовый трейдерлер, опытный трейдерлер, профессиональный трейдерлердин артынан туурап соода кылсаң болот. Андан сырткары өзүң дагы бул жерге copy trade'ге катышып, мына стать трейдерин болгоң келсе, өзүң да ошол жерге катышсаң болот. Эгер опытный болсоң, copy trade'ге жөн эле мындай туурап катышам десең, анда биягын басасың дагы. Анан кийин бул жерде тизмесин көрсөк болот. Мына кайсы трейдерлер кандай иштеп аткан. Бул дүйнөлүк базар болгондон кийин мына бул жерде кытайлыктар дагы бар, америкалык дагы бар, дүйнөдүн болгон трейдерлердин результаттарын көрсөк болот. Маани бере турган нерселерди мына, например, могуну тандайлы. Мына муну эмне деп көрсөк, мына бир күндүк эмелери пиньели, буга чейин канча общий пайдасын тапканы, коэффициент успеха дегени канча процентке ийгиликтүү иштеп атканын көрсөк болот. Мисалы ушуну басып көрөбүз. Мына подписаться деген кнопкасын баса турган болсоң, моундай болгон соглашение берет. Сени эскертет, что бул деле 100% гарантия эмес, абайлаш керек дегендей ушундай эскертүүлөрү бар. Муну окуп чыкты кылып толугу менен аягына чейин чыгып коюшуң керек. Андан сырткары мына ошол кишинин сүрөтүнө бассак, ошол кишинин трейдердин эмесин көрсөт. Мына азыркы кезде общий капитал дегени мына $79,000 менен иштеп аткан экен. Коэффициент прибыльности 15 и 325 киши муну туурап иштеп аткан экен. Жөн эле мындай байкап көрөм, артынан кайталайм десең, муну басасың. Эгер автоматически кошулуп коем, муну ушуга ачылып жаба берсин десең, подписациясын басасың.
фьючерсте кошула турган болсоң сен акча бөлүп беришиң керек. Спотовыйга дагы туурап иштей турган болсо ага дагы акча бөлүп спотовыйга бөлүп туруп подписацияны басып туруп ошол акчаны бөлүп бересиң. Анда сырткары настройкалары бар. Настройка кылып мынча фьючерсте иштеп аткан болсоң мынча плечодон ашпасын, мынча суммадан ашпасын деп ошентип өзүң да настройкалап алсаң болот. Ийгиликтүү трейдерлер бар арасында, өзүңөр шашпай карап тандап алып туруп, любой байкап артынан туурап иштеп көрсөңөр болот. Copy trade деген ошол кыргызча которгондо туурап иштөө деген сөздү билдирет. Бул жерде еще обучениясы бар. Мына обучениеге кылам десең, бир сыра окуп чыгам десең болот. Ар кандай технический анализ боюнча, кнопкалар боюнча, функциялары боюнча дагы анча-мынча эмелери бар. Инструкциялары бар. Сбережение MX деген ошол эле жанагы биз MX биржасынын өзүнүн токенин алып мындай стейкингке салсаң болот. Анда сырткары аукцион дегени бар. Аукционго да катышсаңар болот. Эми буларга өтө көп деле маани бербей эле койгула. Бул проценттери өтө эле аз эле. Андан көрө өзүңөр соода кылып тапканыңар жакшыраак болот. Бул жерде жана подарки дегендер, булар дагы ар кандай конкурстар уюштурулуп турат. Мына могу ежедневные призы дегендер. Бул жерлерде да жана мен айтып кеткендей, катышсаңар ар кандай конкурстар ойнотуп турушат. Ошолордо кичине болсо дагы майда чүйдө тыйындар түшүп турат. Дагы бир айтып кете турган нерсе мына могу үстүңкү кнопкалар. Бул деген жанагы штрих-кодду сканировать эте турган кнопкасы. Бул болсо служба поддержканын кнопкасы. Бул болсо жанагы уведомлениялардын кнопкасы. То есть ушул уведомленияларды бассаңар бул жерде мына баардык уведомлениялар, жакынкы арада жаңы чыгып аткан листингтердин эмеси, жарыялары, мероприятия деген бул ар кандай конкурстар или жаңы чыгып аткан токендердин ар кандай жаңылыктары ушул жерде болуп турат. Последние новости и системный уведомления дегенде бул жерде ошол сенин түшкөн бонустарың боюнча жаңылыктар келип турат. MX биржада P2P азырынча сом боюнча жок. Картаны байлап бул жерге дагы кереги жок. Акчаны салуу же чыгаруу боюнча биз Binance биржаны колдонобуз. Анткени Binance биржада P2P бар, ошол жактан биз деген сатып алып кайра сатып, MX биржага деген ошол Binance аркылуу которуп, кайра ошол жактан эле чыгарып алсак болот. Ал үчүн биз деген кошелекту колдонобуз. Мына ылдый жактагы кошелекту басышыбыз керек. Кошелекту колдонуп атканда биз азыр мына менде көрүп турасыңар 0 деп турат. Ушуга деген акча салыш үчүн мен деген депозит дегенди басамын. Депозит дегенди басамын дагы. USDT дегенди тандайбыз. Анткени USDT которуп атсак, USDT-ни тандайбыз. USDT-ни тандагандан кийин могу сетти сурайт. Сетти бул жерде TRS20, Web20 деп которулат. Binance'дан которуп атсак, биз деген Web20-ны тандайбыз. Эгер MetaMask'тан или Trust Wallet'тен которуп аткан болсоңор, анда деген TRS20-ны которсоңор болот. Бирок анын комиссиясы деген $1 ар бир переводко, а Web20-ныкы 30 цент. Биз азыр деген Web20-ны тандайбыз. Web20-ны тандагандан кийин силер деген бул жердеги MX биржанын адресин алышыңар керек. Мына сгенерировать адрес деп турган кнопканы басабыз. Бул жерде биз деген Web20 экенин тандалганын көрдүк. Муну баскандан кийин мына бизге деген ушундай кошелектин адреси чыгат. Бул кошелектин адресин деген силер сканировать этип алсаңар деле болот, или мына могу жерди скопировать дегенди басып, мына ушул мына адреси. Ушул MX биржанын USDT-нин адреси. Муну скопировать деген бассаңар, мына скопировано деп чыкты. Эми ушул скопированный нерсени деген Binance-га, мисалы мына мен Binance-ды ачамын. Binance-тын кошелегуна киребиз. Binance-тын кошелегуна кирип туруп мына бул жерде пополнение или спотовый счеттун экөөнүн айырмасы жок. Мында көбүнчөсү пополнениеда мына вывод дегенди басасыңар. Чыгарып аткан акчаңарды, MX-ке которуп турган акчаңарды ушул аркылуу вывод деген эме менен чыгарасыңар. А эгер Binance-га акча киргизип аткан болсоңор, MX-тен анда вводду басмаксыңар. Азыр биз деген Binance-тан MX-ке киргизип аткандан кийин вывод деген кнопканы басабыз. Бул жерде биз деген USDT-ни тандайбыз. Отправить через CryptoSet дегенди тандайсыңар.
И бул жерге мына адрес деген жерге жанагы мен скопировать эткенен мына таякчаны вставить деп туруп коюп туруп жанагы адрести жаздык. Андан сырткары бул жерге set деген жерге web 20 дегенди жазышыбыз керек. Анткени ошол жол менен келатат да. Ушул web 20, TRS 20 дегендер ошол сеть, ошол жолу болуп эсептелет. Ар бир токендин өзүнүн адреси бар. Биз деген USDT'дин адресин алдык web 20 сети менен. Бул жерге болсо суммасын жасабыз. Мисалы, мен эгер $500 которгум келип атса, 500.3 деп басам. Анткени мына 3 тыйын, 30 тыйынды бизге деген комиссиядан алат дагы ровно $500 барып туруп бизге түшүп калат. Вывод дегенди басамын. Азыр меники недостаточно деп көргөзүп атат сумманы. Анткени менде пополнение менен спотовый счетту деген USDT'м жок. Силер которо турган болсоңор ошону даярдабашыңар керек. Выводду баскандан кийин силерге электронный почтаңарга, именно Binance'дын электронный почтасына и эмеге телефон номериңерге код келет. Аны басасыңар, баскандан кийин подтверждение кыласыңар. Подтверждение кылгандан кийин болду, акчаңар деген MX-ке 1-2-3 мүнөттүн ичинде келип анан кийин түшүп калат. Бияка келип акча түшкөндөн кийин силер деген кошелекто именно спотовый рынокто мына могу жерге келип түшүп калат. Андан кийин силер переводду басып туруп, споттон фьючерске которо аласыңар. Кааласаңар спотто калтырып, спотто соода кылам десеңер, анда фьючерске которбойсуң перевод аркылуу. Эгерде сен акчаны чыгарып аткан болсоң, кайра бул жерден Mex'тен акчаны чыгарып аткан болсоң, вывод деген кнопканы басышың керек. Мисалы мына вывод деп басайсың, USDT-ни тандайбыз. И дагы эле жанагындай эле бизге деген ар кандай адрестерди сурап атат. Например, могу жерде деген ооба бут баарын макул болуп коюшубуз керек. Подтвердить. Google аутентификатор бизге деген кереги жок. Ошон үчүн моуну деген силер деген эч качан кошпой эле койгула. Кошсоңор, түшүнгөнүңөр кошсоңор болот, түшүнбөгөнүңөр кошпой эле койгула. Мына SMS боюнча эле келсин деп басып коюшубуз керек. Мына буну тандайбыз дагы и далее басып коебуз. Бул жерге биз деген өзүбүздүн номерибиз байлана элек болгон үчүн сурап атат. Номерди байлап, подтверждение, код получить бул жерге номериңерди жазасыңар. Бул жерге получить кодду басасыңар. SMS кодуңар келет, бул жерге жазасыңар. Андан сырткары электронный поштоңорго получить кодду басасыңар. Ал жерге почтого келген кодду бул жерге басып туруп и отправить кылсаңар, ошондон кийин анан акчаны чыгара бергенге уруксат берет. Акчаны чыгараарда бул жерге дагы жанагы адрести биз жазып атканда, мына например, могу ушул адрести бул жерге жазышыбыз керек болчу да биз дегенчи. Секирип кетип атат мен муну. Жанагы адрести жаза турган жерге биз деген Binance'дын адресин жазышыбыз керек. Binance'дын адресин каяктан алабыз? Ошол эле кошелекке киребиз. Мисалы, Mex'тен Binance'га чыгарып атканда биз деген ввод дегенди басышыбыз керек. Мына мисалы ввод дейбиз дагы USDT-ни тандайбыз. Бул жерден дагы эле ошол эле web 20-ны тандайбыз, сетти. Web 20-ны тандагандан кийин мына бизге деген баягы адрести берди. Бул Binance'дагы силердин адресиңер. Ушул модун скопировать кылып алып туруп, жанагы Mex'тин адрес деген жерине жазып, web 20-ны тандап, канча акча чыгара турган болсоңор ошону чыгарасыңар. Binance'дын пополнение счетуна келип түшүп калат. Андан кийин P2P аркылуу сатасыңар же тааныштарыңарга сатып, банковский картага акчаңарды чыгарып аласыңар. Ушундай достор, могу Mex биржасы менен мына бир сыра таанышып чыктык. Абдан жакшы, көп нерселерди айтып кете турган эң главный нерсеси бул жерде Binance менен эмне айырмасы бар дегенде, бул именно комиссиялар боюнча. Например, могу именно Maker деген бул лимитный ордер менен ачып иштесең 0 комиссия төлөйсүң. Эгер бул спотто вообще эле комиссиясы жок. Мына эгер фьючерсте иштей турган болсоңор, мына лимитный ордер менен иштесеңер деги эле вообще комиссия төлөбөйсүңөр. Эгер рыночный ордер менен иштесеңер 0,010%. И то менин рефералкам менен киргендер мындан еще 50% скидка алышат. Ошондо деген 0,005% менен гана иштеп калсаңар болот. Ошонусу менен бул деген азыркы кезде эң аз комиссиясы менен иштеп аткан биржа болуп эсептелет. Андан сырткары могу фьючерсте, мисалы, ушул фьючерсти рынокто ачайын, мына
фьючерсный рынокта мына могул Binance'га караганда бул жерде деген ассортимент өтө эле көп, абдан көп, ар кандай толтура токендер бар, ассортименти көп. Дагы бир белгилеп кете турган нерсеси, мисалы буларда деген плечолор абдан чоң. Мен азыр силерге бир токенди тандайын. Мисалы поискка басып туруп мына могу биткоинду тандайлы, мына биткоиндун, например, эмесин көрүп көрөлү, плечосун көрүп көрөлү. Азыр канча плечо берер экен, мына 200 көрдүңөрбү, мына могу 200x плечого чейин берет бул деген. Эгер силер кросто иштейм дей турган болсоңор. Андан сырткары еще бир дагы жери мына максимальная позиция при текущем плече, например, мына моунчалык Binance'га 10 эсе эмеси чоңураак, ограничениясы чоңураак да, то есть чоң суммалар менен эгер иштей турган болсо, ошол кездерде абдан пайдалуу. Ошон үчүн Mex биржасы деген Binance'га салыштырмалуу биринчиден комиссиясы өтө аз, экинчиден ассортименти көп, үчүнчүдөн ограничениясы дагы чоң, андан сырткары дагы ар кандай мындай функциональный кнопкалары бар. Алар боюнча азыр соода кылган кездерде көрсөтүп беремин. Мына азыр бул жерде ачык ордер турат. FTT токенди мына маржасы $50, PNL $67 көргөзүп атат. Азыркы кезде кросс позиция ачылган. Могу реверс деген кнопканы азыр силерге түшүндүрүп беремин. Могу графикадан ылдый түшүп кайра өйдөнү көздөй чыккан кездерде ошол реверс кнопкасын басып шорт турган позициябызды автоматически лонг кылып койсок болот. Мына подтвердитти басамын. Ошол кезде мына тиги лонг позиция, шорт позициябыз жабылды дагы. Ага чейинки коюлган стоптордон бери бүт отмена болду. И биздин азыркы мурдакы шорт позициябыз азыр лонг позиция болуп калды. Мына байкасаңар, үстүндө мына FTT лонг болуп чийилип турат. И ушундай функцияларды катуу секиликтер болуп турган кездерде бир тарапта кетип баратып, кайра жаап ана жаңы ачып отурбай эле, мына көрдүңөр, мындай лонг болуп эле ачылып калат. Ылдыйдан түшкөн кездерде кайра лонг кылып койсок болот ушундай. Мына могул история отчетту көрүш үчүн биз могуда көбүнчөсү история позицияны карашыбыз керек. История позицияда тагыраак көргөзөт. Мына FTT шорт жабылды, мына $47, $48 менен жабылыптыр. Комиссиясын чыгаргандан кийинки эсеби бул жерде турат. Бул позициябыз болсо мына шорттон кийин кайра лонг болуп калдык. Эми ушуну деген биз плюска чыккандан кийин стоп коюп коюшубуз керек. Мына take profit, stop loss дегендер бул жерден коюлат. Үстүнкү жагында деген биздики мына take profit деп турган жерди бул жерге жазабыз. Болочок бааны канчага барып жабылып калсын деген ушул жака жазабыз. А stop loss или stop бууну азыр биз плюста жүргөндө stop буу коебуз. Мына stop loss деген жерге эле коебуз. Басым мына бул жерде эле копировать этип туруп эле коюп койсок болот, же кол менен деле жазсак болот. Мына ставить кылып койдум. Биздин сынап кодабыз деген 1,684. Азыркы кезде баасы 1,688 болуп атат. Ошонун экөөнүн ортосундагы айырмага коюп коебуз. Мисалы 5 деп коелу. И ылдый жагында биз деген азыркы кезде стоп менен жабылса канча сумма менен жабылып каларын көрсөк болот. Бул комиссияны жаба турган сумма, ошон үчүн мына подтвердить деп коюп коебуз. Ылдыйды көздөй түшүп кеткен учурда жок дегенде комиссия менен жабылып калат. Стопубуз коюлганын мына могул жерден открытие деген жерден көрсөк болот. Мына бул жерде турат. Эгерде биз өзгөртө турган болуп калсак, мына могу изменить деген кнопканы басып туруп, кайра эле кирип туруп, ошол стоп лоссубузду дагы өйдөнү көздөй кетип баратса, дагы өйдөрөөк жылдырып койсок болот. 6 деп коеюн. Жана $1.5 болчу, азыр $2.5 жылдырып койдум. Так эле ошондой эле канчалык өйдөнү көздөй өссө ошону жылдырып кете берсек болот. Өзүбүздүн позициябыз мына биягында турат. Азыркы кезде көрсөк $15 кайра берип калыптыр. Или артты көздөй кайра реверс кыламын, или жаап таштаймын. Ушундай сабактардын баарын тең биздин Telegram каналга кошулуп, практикага жазылып, биздин командага кошулуп алып, 1 жылдап, 2 жылдап чогуу иштейбиз достор. Ошол жерге келип кошулгула, үйрөнчү көп нерселерди үйрөнүп алсаңар болот.